Өлкөдө жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын шайлоо саат 20:00 жыйынтыкталды. Ал эми Борбор калаада добуш берүү тынч өттү. Мисалга номер 12-21 шайлоо тилкесинде саат 17:00 чейинки убакытта 300дөн ашык жаран өз добуштарын берүүгө жетишкен. Шайлоо негизинен тынч, жакшы эле өтүп атат. Эч кандай кыйынчылыктар болгон жок, эч кандай тартип бузуулар болгон жок. Бизде 2866 шайлоочу бар. Ошонун ичинен 304 шайлоочу шайлады азыркы саатка. Байкоочулар билдиргендей, шайлоодо мыйзам бузуулар аныкталган жок. Жарандарга тилкелерде ыңгайлуу шарттар түзүлгөн, ошондой эле жаңы колдонулган жабдыктар тыгынга алып келген жок. Биз эртең менен 7:30 келгенбиз, 12-21 участогуна. Анан шайлоо жакшы өтүп атат. Шайлоочулардын агымы жакшы, бир моментте бир калыпта эле өтүп атат. Өтө көп эмес, бирок келип атышат. Биз байкоочулар тарабынан эч кандай эме көргөн жокпуз, тынч өтүп атат, жакшы. Номер 12-21 шайлоо участогунун маалыматына ылайык, жарандардын активдүүлүгү эртең 10дон баштап 16:00 чейин байкалган. Алардын айтымында мамлекеттин келечеги үчүн өз добуштарын беришти. Убагында нерсени өзү убагында жасаш керек, шайлоо кезинде шайлаш керек. Мамлекеттин келечеги үчүн баары жапа турмай аракет кылыш керек. Ушундай жөнөкөй нерседен башталат да. Вот в этот раз очень удобно, быстро, буквально за пару секунд. Все хорошо, все приятно, все, больше нечего сказать. Бүгүнкү шайлоо күнүндө 15 000 милиция кызматкери коомдук коопсуздукту сактады. Ички иштер министрлигинен билдиришкендей, 5 000 кызматкер шайлоо тилкелеринин ичинде тартипти көзөмөлдөсө, 5 000 милиция тилкелердин айланасында коопсуздукту карашты. Күч түзүмдөрү 30тан ашык майда укук бузууларды катташкан. Алардын баардыгы ыкчам тартипте чечилди. Шайлоо бузуулар боюнча бизге 36 маалымат келип түштү. Баардыгы эле орчунда эмес, көбүнчөсү агитация үгүттөрдү бузуу боюнча. Бүгүн агитация болбойт. Жана бир бюллетенди айырып салган боюнча да келип түштү бизге. Маалымат ал боюнча териштирип, ал добуш айырып койгон боюнча биз сотко апарып, майда бейбаштык боюнча 5 000 сомго айып пул салынды. Андан башка мында орчунду маселелер болгон жок. Калган маалыматтар боюнча текшерүүлөр жүрүп атат. Бул шайлоо бир катар өзгөчөлүктөр менен өттү. Бул максатта өлкө боюнча 10 шайлоо участогу ачылган. Алардын 4-ү Бишкекте. Шайлоо тилкелери саат 20:00 расмий жабылды. Тилек Айталиев, Жакшылык Исаков, ЛТР, Бишкек.